Assalamu alaikum, hurmatly dostlar, bardığınızlarga salam. Бүгүнкү сабагыбызда айрадан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү сабагыбызда Самара Каримованын аткаруусундагы Сагынганда Атамды, Менин Атам Жакшы Адам жана Уялчаагым аттуу чыгармаларынын комузда чертилишин үйрөнөбүз. Азыр сабактын астында, ушул видеонун астына класс басып коюңуздар. Эмесе бүгүнкү сабакка киришели. Бул чыгармаларындагы комузда чертилишин 4-томунан үйрөнөбүз. 4-томдо ноталардын жайгашуусун баштапкы сабактарда үйрөнгөнбүз. Биринчи кылдан си, до, ре, экинчи кылдан ми, фа, соль ноталарын басабыз. Ал эми комузду ми, ля, ми ноталарына көйлөйбүз. Эгерде сиздин тональноңуз туура келбесе, өзүңүздүн тональноңузга жараша комузду көйлөп алсаңыз болот. Эмесе чыгармалардын чертилишине киришебиз. Сагынганда Атамды чыгарманын чертилишине киришебиз. 4-томдо ми нотасынан баштайбыз. Дайыр жолу. Дагы бир жолу. Жолу. Ошол жерин чыгарманы чырдатканда 2 жолу кайталайбыз ля нотасынан баштап. Дегенден кийин биринчисинде кайталап келебиз. Мен экинчисинде эми ушул жеринде кайталайлы. Andan kийинки өтөбүз.
Дайыр жалабыз уян. Бул жерден дагы эки жолу айта алабыз. Биринчисинде чарманы бүтүрөбүз. Эми башынан этегине чейин бир ойнойлук. Деп чарманы бүтүрөбүз. Эми Менин Атам Жакшы Адам деген чарманын чертилишине киришебиз. Бул чарманын 4-томдон проигрышты ре нотасынан баштайбыз. Дайыр жолу. Эми бир жолу алалы. Эми чарманын куплетине киришебиз. Ми нотасынан бош. Дайыр жолу. Дайыр жолу. Ondan keyingi ötөбүз. Дагы бир жолу. Эми бир жолу алалы. Андан кийинки өтөбүз. Дагы бир жолу.
өзүңүздөр байкагандай ошол 2 тактан эле чыгарманы жаратканда 2 жолу айта алабыз. Андан кийин өтөбүз. Дагы бир жолу. Andan kийин өтөбүз. Дагы бир жолу. Чыгарманы эртеңи чыгарабыз, эми башынан баштап бир ойнойлу. Эми Уялчаагым аттуу чыгарманын чертилишине эришебиз. Проигрышын фа нотасынан баштайбыз. Эмесе кеттик. Дагы бир жолу. Эми бир жолу алалы.
өтөбүз ми нотасынан. бүтөбүз эми баштан эртегине чейин бир ойнойлу.
деп чыгарманы бүтүрөбүз. Мынакей урматтуу достор, ушинтип бүгүнкү сабакта Самара Каримованын аткарусундагы Сагынганда Атамды, Менин Атам Жакшы Адам жана Уялчаагым аттуу чыгармаларынын комузда чертилишин үйрөндүк. Дагы кандай чыгармаларды үйрөнгүңүздөр келет, ушул видеонун астына комментарийге жазыңыздар жана бизге жаңы келген коноктор сөзсүз катталыңыздар жана ушул видеого класс басканды дагы унутпаңыздар. Эмесе кийин көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Аман болуңуздар.